Азыр биздин Жалал Абад областынын Карадария айыл өкмөтүнөн кишилер келип турат. Булар ошо биогумуска, кызыл сөөлжандарга кызыгуулары жакшы экен. Азыр булар менен мен сүйлөшкөнүмдө булар айтышып ататтар. Биз жылдар бою ошо минералдык жерсемткичтерди яда уулуу химикаттарды колдонуп отуруп, бүт баардык табияттагы тирик организмдерди жерден баштап бүт баарын өлтүрүп салдык. Бизге эч кандай пайдасы жок, бүт зыяндуулугу өтө күчтүү темпке чыгып калды. Биз ушул күндөн баштап Жалал Абад областынын ошо Карадария айыл өкмөтүнө органикалык жер семирткич биогумус менен камсыз кылабыз деген өтө жакшы максаттарын айтышып ататтар. Эми бул жерде биз биогумуска эмне деп мен баяндама берет элем. Бул биогумус кызыл сөөлжан биогумустун пайда болушуда кызыл сөөлжандардын ролу эбегейсиз зор. Кызыл сөөлжандар бул Калифорниялык кызыл сөөлжандар деп коет. Булар дүйнөлүк рынокто өтө баалуу, эбегейсиз, баа жеткиз табияттагы табигый калдыктардын бүт баарын жеп туруп, өзүнүн организминде кайра иштеп туруп биогумус чыгарат да. Бул биогумус өтө баалуу органикалык жер семирткич болуп туруп, өзүнүн курамында биринчиден бир эч кандай бир нитрат жок да. Анан булар түшүмдү жердин азыр ушул күндө биздин баардыгыбызга белгилүү эбегейсиз жылдар бою нормадан ашча органика минералдык жер семирткичтерди, уулуу заттарды өсүмдүктөргө берип отуруп, жерди азыктандырып турган, жердин курамыны, балансыны ушап турган кызыл сөөлжандар, бактериялар, микроорганизмдер ошо биздин жерге сепкен минералдык жер семирткичтерге туруштук бере албай бүт баары өлүп жок болуп кетти да. Ошондуктан жер түшүм бербей койду. Жер дагы өзү азыктанса анан түшүм берет да. Ошол бербей койгондуктан азыр жерлер өтө арыктап, жер ооруп жатат. Кишилер дагы ооруп жатат. Бүт тирик организмдердин бүт баардыгы ооруп жатат. Булар эмнеге ооруп жатат дегенде мен ушундай деген бир бул суроого жооп берет элем да. Биз эбегейсиз нормадан ашыкча минералдык жер семирткичтерди, уулуу заттарды өсүмдүктөргө берип отуруп, жер түшүм бербей койду. Кишилер ооруп атат. Ошолордун оорулардын келип чыгышынын негизги өзөгү ушул минералдык жер семирткичтердин так өзөгү болуп эсептелет да. Азыр күндө өтө бир биздин Кыргызстан эле эмес, дүйнө жүзү боюнча бир өтө чоң бир көйгөй маселе турат. Бул маселе жердин кыртышын оңдоо болуп атат да. Качан гана биз жердин кыртышын оңдомоюнча биздин адамдардын өмүрү өтө кыскара берет. Жылдан жылга өсүмдүктөрдүн өмүрү, жаныбарлардын өмүрү дагы жылдан жылга кыскарып барып туруп, билбейм, бул жакын аралыктын ичинде биз жерди өзүнүн мурунку калыбына келтирбесек өтө коркунучтуу абалда болуп турабыз. Бул нерсенин жөнгө салуунун бир гана эле технологиясы ушу айыл чарбада органикалык немелерди, заттарды, органиканы биз өтө көп пайдаланышыбыз керек болуп турат да. Ошол азыр биз сөөлжандар табияттагы калдыктардын, темирди, ташты, бакалашканы, синтетикадан башка каражаттардын баардыгын жеп, өзүнүн организминде кайра иштетип отуруп, эбегейсиз баа жеткиз органикалык жер семирткич биогумусту чыгарып отурат да. Ушул биогумусту жерге биз салсак, жердин курамындагы гумусу оңдолуп, баягыдай биз жоготуп койгон бүт сөөлжандар өз калыбына келет, микроорганизмдер, бактериялар, макро немелер өз калыбына келип, биз жердин гумусуну көтөрүп алганга толук шарт бар да бизде. Эч коркпостон биздин Кыргызстан ушул технология өтүшүбүз керек. Себеби сөөлжандардын жей турган тамагы жашоо бар экен. Ошо биздин жашообуз бар экен. Ошол немелерди толтура табиятта булардын жей турган тамак аштары кышын жазын толтура болуп отурат да. Мына биз Өзбекстандан, Россиядан өтө көп каражаттарды кеткизип туруп, мына биздин айыл чарба министрликтери уулуу заттарды, яда химикаттарды, минералдык жер семирткичтерди алып чыгып дыйкандарга берип атат да. Бул деген өтө бир коркунучтуу система бул. Бул чоңдор ошол минералдык жер семирткичтерди бизге кишилердин, жердин, өсүмдүктөрдүн, тирик организмдердин ошо коркунучтуу абалга кептеп коюп аткан ошо жетекчилер болуп отурат да. Мен суранып кетер элем, ушундай коркпостон айыл чарба министрлиги биз телевизордон көрүп турдук да.
ЭБГ'si нормадан ашыкча баягы кондис 20 литрлик кондистерге селитраларды калий, фосфор, мочевинаны куюп туруп дарбыз эгишип ататтар, пакта эгишип ататтар, жер жемиштерди эгишип ататтар. Органикалык жер семизгичтер менен иштешелик, органиканын көп жакшы жактарын айтыш керек эле да. Мына ошого бөлө Абылгазиев жакшы билет. 22 февраль күнү биздин жогору кеңеште экинчи окуудан өтүп органика боюнча мыйзам кабыл алынды да. Органика биз чөнтөгүбүздөн бир дагы акча сарптабайбыз да. Ошол биздин чет өлкөдө Москвага жөнөтүп аткан берип минералдык жер семизгич алып ататтар, Өзбекстанга берип атат. Ошол биз органиканы бүт бизде бекер талаада жатат да. Үйүбүздө турат, огородубузда турат. Ошону агитация, пропаганда, түшүндүрүү иштери жакшы болсо, ушул технология өтүп калсак, биз айыл чарбага эч качан чет өлкөдөн ашыкча долууларды кеткизип, каражаттарды киргизбейт эледик да. Мен ушул жерден, ушул немеден пайдаланып, кайрылуудан суранып кетер элем. Дыйкандар, силер коркпогула. Сөөлжандардын жей турган тамактары кышын, жазын эч качан түгөбөйт. Качан гана жашоо түгөгөндө, жашоо аяктаганда булардын дагы немеси жок болот да. Ошондуктан биз кышын, жазын булардын тамактары бекер жатат талаада. Сөөлжан багайлык, органикалык жер семизгич алайлык, ушу жердин гумусун көтөрүп, ЭБГ'си түшүмдүүлүктү көтөрөт. 1 гектар жердин түшүмүнө 40 сотик берет. Бир салынган жерге 3 жылга чейин өзүнүн эффектин берип атат да. Мисалы үчүн бир күндө мен 2 тонна, 3 тонна биогумус чыгарсам, мен өзүм ар бир үй бүлө азыр иссиз, мигранттар деген өтө чоң бир көйгөй башталып кетти. Иссиздер деген иш орунду жок деген болуп атат. Эгерде ушул технологияга өтсө, 6 миллион калк болсо, ошо 6 миллион калктын 1,5 миллион калкы иш менен сөзсүз камсыздалат. Өзүгө керектүү ошо биз айыл чарбанын Кыргызстандын экономикасын көтөрөбүз десек, бир гана багыт ушу айыл чарба менен өнүктүрө алабыз да. Таза, нукра, таптаза органикалык, экологиялык жактан таза продукцияны өндүрүп туруп, өндүргөн продукцияларыбызды балдарыбызга жесек кандай бир балдардын ден соолугу жакшы болот. Ушул технология өссө биздин медицинага болгон көз карашыбыз, аптекага болгон көз караштар бүт бардыгы толугу менен кыскарат да. Бул нерсе өзүбүздүн колубузда турат. Келгиле дыйкандар, биз жогору жактан, жогору бийликтен эч нерсени күтпөйлүк. Мен мекенге эмне кылдым? Мен үй бүлөмө эмне кылдым? Балдарыма эмне кыламын? Мен өзүм үчүн эмне кылышым деген суроону коюп туруп, ушул нерсени өзүбүз жасай берейлик. Биз Кыргызстанды өнүктүрө турган бизбиз. Мана өтө чоң бир иш, бир технология башталды. Ушу табияттагы калдыктардын биз сасыктап аткан калдыктардын бүт баарыны сөөлжандар жеп, организмде иштеп туруп, кайрадан өсүмдүкүн өзүгө берип атат. Бул деген бул баа жеткес өтө бир чоң иш болуп атат. Мен суранып кетем, дыйкандар сөөлжандарды, кызыл калифорнийский сөөлжандар деген азыр өтө жакшы иштеп атат. Булар өтө чоң узак жыл жашайт, 50 жыл бою булар уктаганды билбейт. Кечеи күндүз иштеп биогумус чыгарып берет. Булар гермафродит организм болгондуктан булар 10 күндүн ичинде орто эсеп менен бир сөөлжан 40 эсеге көбөйүп атат. Булар 50 жыл жашап атат. Ушунчалык желмогуз булар организм экен, буларды ашказаны тиши жок да. Буяктан жей берет, буяктан чыгара берет. Бир күндө бир үй бүлө жок дегенде 400 килограмм биогумус чыгаранга бардыгынын мүмкүнчүлүгү, каражаты бар. Дагы мен ушул жерде суранып кетем, жогору бийликте керек болсо ушул технологияны бар. Жогору кеңеште отурган кишилер бардыгы кылганга мүмкүнчүлүгү бүт баарыны бар. Этажда отурабы, башкада жерде отурабы, барды коомдук жайда калган калдыктардын бүт баарын жеп атат. Адамдар ыңгайсыз болуп, бул кайсы жерге апарып таштайм, бул ирип чирип кетти деген продукциялардын бүт баарыны булар жеп атат. Мына быйылкы жылда баарыбызга белгилүү дыйкандар бүт банкротко кирди. Канча тонналаган алмалар, картошкалар, хурмалар, кыскасы пияздар бүт баары ирип чирип кетти. Дыйкандар банкротко түштү. Эгерде ушул сөөлжанга жедирип, ошол чиригендерди жедирсе, 10 эсе пайда көрмөк эле да булар. Ошол чиригенди бир жакка алып барып таштап, экологияны бузуп, чымын-чиркейлер чыгып, вирустар, оорулар чыккан ордуга сөөлжандар жегенде, ошончо 10 эсе пайда көрөт да. Эч мени бир банкрот болдум деген немеге чыкпайт эле. Себеби биогумус чыгып, биогумусту сатып туруп, кайрадан өзүнүн огородуга салып туруп, ошол актап коет эле да. Ушул нерсеге Кудай буйрса биз өтөбүз. Булга көз жетип турат.
Мен азыр ошол Жалал Абад областынан келген Карадарыялык элдерге кайрылып кетемин. Шаалы кеткесиңер, шаалыда эбегейсиз укмуш немени эффект берет. Себеби ошо шаалыны эгип атканда уругуну бүйөгүбүзгө аралаштырып туруп 2 күн караңгы жерге коюп туруп эксеңер, ошо шаалынын уругу өзүнүн ушу балалыгыдан, эмбриондук немесинен өзүгө керектүү бүт каражаттарды алып туруп, шунчалык иммунитети көтөрүлүп укмуш даражага жетип калат да. Анан кийин ошо шаалдын ичинде постоянно такай суу тургандыктан бүйөгүбүздү салганда бүйөгүбүз бем ушундай эркин жүрүп өсүмдүккө эффект берет да. Мисалы үчүн 1 гектардан 5 тоннадан шаал ала турган болсо, биздин немеде бүйөгүбүз салса 8 тоннадан сөзсүз түрдө алганга мен бар. Мана биздин Кыргызстанда мен ошо эң көп бүйөгүбүз чыгарган, черби баккан киши мен боломун. Мунун негиздөөчүсү, автору мен өзүммүн. Мана немеден мен өзүмдүн немемден 32% эл немеден Жалал Абад областынан келишип туруп, аябай кызыгып сөөлжөн алып кетишип атат, бүйөгүбүздү алып кетип атат. Ошондуктан мен Жалал Абадтыктарга чоң ыраазычылыгымды билдиремин. Ишиңерге ийгилик, ден соолук. Ушул ааламдашу процесси деп койсок да боло берет да. Ааламдашу бир немеси технологиясы болуп атат. Ошого силер киргендиңерге чоң ыраазычылыгымды билдиремин. Мен өзү 41 жылдан бери органикалык жер семиткич бүйөгүбүз өндүрөмүн. Тажрыйбам мол. Кайсы жерде чакырып мастер-класс өтүп бергиле десеңер мен өтүп беремин. Кайчан телефон чалсаңар, мен телефон номерим 0772 64 30 94. Мен Баткен областынын Кадамжы району Халмет айыл өкмөтүдөн боломун. Кыргызстанда айыл чарбанат лишниги бир нече жолку дүйнөлүк органика боюнча форумдардын мыктысы деген наамын алган органиканы негиздөөчүсү. Айыл чарбанын экономикасын көтөрүүдө органиканын ролу деген бир китеп жаздым. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн зыянкечтерин кырууда биотехнологиянын ролу деген бир китепти жазуудамын азыр. Кудай буйруса, булар дыйкандардын колуна жетип калса дагы бир жакшы иштер болуп калат. Силерге чоң ыраазычылыгымды билдиремин. Ишиңерге ийгилик, ден соолук. Органика силердин кызыгууңарда мен байкап турамын. Жалал Абад областы болбосо дагы бир айыл өкмөтүнө ушу органикалык аймак деп статусу алганга силердин кызыгууңар бар экен. Биз жардам беребиз. Ушу иштешип аткан федерациялар менен сүйлөшөбүз. Ошондо неме болсо статус алып туруп, жаланган органика менен иштешкенге биз толук жардамыбызды беребиз. Рахмат.